Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин сабагыбыз кыргыз адабияты сабагы туурасында болмокчу. Анда эмесе баарыбыз бүгүнкү сабакка көңүлүбүздү буралы. 9 класс адабият сабагы мугалим Бердалиева Света Ташпайына. Бүгүнкү биздин жаңы темабыз Аман Саспаевдин Сарала ит аңгемеси. Бүгүнкү сабагыбызга төмөндөгүдөй максат коюп алалы. Аман Саспаевдин Сарала ит аңгемесинин сюжети менен тааныша алабыз. Сарала ит аңгемесиндеги Сарала иттин жүрүм туруму аркылуу жашоонун татаалдыгын, иттин күн көрүүдөгү азаптуу күндөр менен таанышабыз. Сарала ит аңгемеси менен таанышуу аркылуу сабырдуулукка, үмүтсүздүккө түшпөөгө, өзүн эч качан керексиз сезбөөгө тарбияланабыз. Чыгарманын сюжетин эске салабыз. Сарала иттин деги эле үн чыгарбаганын, итке окшоп бир жолу дагы ау деп же таяк жегенде да канк этип койбогону таң калтырат. Сарала иттин эч кимге көңүл бурбаганын, ар дайым өзү менен алек болуп тамак табуунун гана алекетинде жүргөнүн, башка жолбуун иттерге жолугуп калса дагы аларга түк маани бербегенин байкайбыз. Андан тышкары Сарала ит эч качан баягы эс албайт, бир орунда да турбайт. Ар убак жерди шимшилеп, бирде корукта, бирде көчөдө, бирде короодо жүргөнүн көрөбүз. Эгерде төртүнчү, эгерде айылдагылардан коодук көрүп таяк жесе, эч үн чыгарбайт. Жарым секунда да унутат дагы кайра жолун улантат. Айылда ар кандай уурулук болот. Бир күнү асылган сүзмө жоголот, бир күнү жумуртка жоголот. Айылдагылар муну Сарала ит эле жасады деп ойлошот. Бирок эң кызыгы Сарала ит акыркы жолу өлүм алдында канк деп үн чыгарат. Муну балким Сарала иттин арбагы жасап жатат деген божомол менен автор аңгемесин аяктайт. Анда эмесе эң биринчи балдар Сарала иттин сюжетин эсибизге салып алдык. Илгери аны канчалык каттап бакса дагы кожоюну бир ирет үрүп ээсин кубандыра албаптыр. Өлтүрүүгө кыйбаган соң андан жадаган ээси бар эми күнүңдү көр деп бошотуп жиберген экен. Эгер ал ээсинин короо жайын коргоо максатында эмес, деги өз өмүрүнөн зеригип болсо да үн чыгарып койсо, анда ал адамдар үчүн аз болсо дагы эмгеги бар деп таанылмак. Сарала иттин бардык кылык жоруктарын ойлоно келгенде, ар кандай адам анын сенделип тирүү жүргөнүнөн көрө тезинен өлүп калсачы деп ойлонот. Анткени ал бир пайдасыз жан эле. Өсүмдүктөр дүйнөсү да өзүнөн урук калтырыш үчүн күн нурун талашып, биринен бири бийик өскүсү келерин баягы ойлогонумда Сарала иттин иттигин мүлдө кечире албасмын деген ойдо болуп калат. Бир күнү жумурткалар жоголот. Сүзмө коюлуп, асып коюлган баштыктар жарылып, чөптүн арасында жатат. Адатта боло берчү мындай иштердин кабары Сарала итке байланыштуу көчөгө бат эле тарайт. Ал эми жоголгон сүзмөнү башка ит ат кулактардын түбүндө баштыгын тытып жеп жатканда, Сарала ит өзүнүн бак таалайын эски таштандылардан күтүп, арык боюнда шимшип жүргөн болот. Сүзмөсү жоголгон катын ат кулактын түбүнөн баштыгын тарпын тапканда, Сарала ит бирдеменин жытын сезип, дал эле ошол жерге келип калат. Баягы катын дароо эле Сарала иттин өлүгүн 1000 мертебе көрүп жаткандай, колу да карап турбай жерден таш ала коюп уруп калат. Ошентип үйдүн ээси мылтыгына окту салып, көптүн тынчын алган Сарала итти атып таштоо үчүн издеп чыгат. Сарала ит болсо эч жерден капарсыз, баягы эле тамактан башканын жытын сезбеген мурдун иттикке салып, таштандыларды эринчээктик менен тинтип жүргөн болчу. Мылтыгын дүрмөттөп алган киши
ошол эле жердесим го деген жеринен таап отура калды да кароолго алат. Сарала ит болсо мылтыгын сунган кишине карап маңдайын тосот. Бул киши мени эмнеге шыкаалады болду экен деп ойлонмокчу болуп, эми камына бергенде мылтык тарс этет. Сарала ит канк этип кулап түшөт. Ушул бир канк эткен добушту өлөр алдына чейин сары майдай сактаганын билемин. Өз кездеринде такыр колтуктарына таш тийип турганда каңкылдай берген болсо, мүмкүн кийинки бир жанына батканда ау деп алганын өзү да сезбей калар беле. Ошентип бирде канк этсе, бирде ау деп айбат жеге билсе, мүмкүн анын өмүрү мынчалык кайгылуу аяктабас эле. Чындыгына келгенде, ау деп үрүүнүн негизи канк этип каңшылоо экенин бечара Сарала ит түшүнбөгөн бойдон кете берди. Мылтык атылганда жумуртка уурдап жеген 4 көз ит дароо жетип барды. Анан жанталашып тишин акшыйта шыбыраган Сарала итти көрө коюп, арсылдап үрүп кое берди. Табасы канган катындар Сарала иттин өлүмүнө абдан кубанышты. Бирок эртеси эле бир баштык сүзмө, дагы бир нече жумуртка жоголот. Мүмкүн аны Сарала иттин өчөшкөн арбагы иштегендир деген ойдо калышат. Мына балдар, Сарала иттин бир да жолу канк этип үргөнү жана ау деп үн салбаганы дагы бул жерде эмне кылып атат, айтылып жатат. Балким Сарала ит үнүн чыгарып канк этип үрүп короо жайды кайтарып үнүн чыгарып жашаса дагы, бул жерде өмүрү мынчалык кайгылуу аяктабас эле. Эми аңгеме боюнча суроолорго жооп берели балдар. Сарала иттин үн чыгарбаганы, эч ким менен иши болбогондугунун себеби эмнеде? Туура жоопко келебиз. Балким Сарала ит бул жашоодон көп жамандыктарды башынан кечирген. Ошон үчүн да ага көнүп калган. Балким акыйкатсыздык менен да каршылашып көргөн. Бирок аны жеңе албаган. Ошондуктан да бардык нерсеге кайдыгер карап жатат деген ойдобуз. Өз жашоосун эч ким менен эсептешпей, жөн гана уланта берүүнү чечкенин байкоого болот. Экинчи суроо. Сарала иттин бул кылыгы туурабы? Келгиле балдар. Өзүбүзчө ойлонуп, Сарала иттин бул кылганы туура экенине маани берели. Биздин оюбуз боюнча Сарала иттин бул кылыгы бир четинен тынч жашоодо турарын берген. Бирок эч качан акыйкатсыз болуп жаткан нерселерге кол шилтеши керек эле. Жалгыз жашоо бул кубаныч эмес балдар. Эл менен бирге болсоң, ошондо гана баары жакшы болоорун билишибиз керек. Бул жерде Сарала ит бир гана өзү үчүн гана эмне кылды? Жашап келди. Үчүнчү суроо. Сарала ит эмне үчүн бардык нерселерге жалтаң карап, өзүн кылмышкер сезди? Баарыбыз чогуу ойлонобуз. Сарала ит эмне үчүн бардык нерселерге жалтаң карады? Өзүн кылмышкер сезди. Автор өзү буга мындайча жооп берет. Мүмкүн баш көтөргүс кылып салса керек. Ушул цитата аркылуу иттин үмүтсүздүгүн байкайбыз. Бул иттин образы аркылуу дүйнөдөгү болуп жаткан окуяларга кайдыгер карабоо керектиги айтылат. Адамдын мүнөзүндө ар дайым эмне жашашы керек деген суроо туулат. Үмүт, максат.
Алтынчы, Аман Саспаевдин Сарала ит аңгемеси бизге кандай тарбия берет, эмнеге шыктандырат? Бүгүнкү Аман Саспаевдин Сарала ит деген чыгармасынан биз деги эле эмнеге тарбиялана алабыз? Эмне бизди бүгүнкү чыгарма эмнеси менен шыктандыра алды? Жыйынтык: кайдыгер болбоого, өз оюн айта алууга, жалтанбастыкка, үмүт үзүлбөй жашоого, үмүттү үзбөй жашоого, максаттуулукка, жашоону сүйүүгө эмне кылды? Тарбиялай алды. Мына балдар, бүгүнкү биздин Аман Саспаевдин Сарала ит чыгармасында биз Сарала иттин өмүр бою үн чыгарып, баягы үрбөгөнү жана болгон иттердин, ошо айылдагы болгон иттердин арасынан ушул күнөөлүү болуп жүргөнү жана ошол таза жерде эмес өзүнүн шимшилеп короо жайды кайтарып, кожоюнуна үрүп короо жайды кайтарса, мунун Сарала иттин жашоосу дагы башкача болмок деген ойлорго эмне кылабыз? Келебиз. Бирок тилекке каршы Сарала ит эмне кылды? Өзүнүн туура эмес иштеринин артында каза тапты. Эми бул жерде эмне деген ойдо калабыз? Балким күнөөлүүлөр баягы Сарала ит өлгөндөн кийин күнөөлүү иттер адамдарга баягы көрүндү. Өздөрүнүн эле иттеринин туура эмес иштерди жасап жүргөндүгүн балким кожоюндары билгендир деген чечимге келебиз. Бирок ошентсе дагы баягы Сарала ит каңк этип, бир үрүп үнүн чыгарып койбостон кете бергени чыгармада эмне болуп атат? Аябагандай таң калыштуу сырды берип жатат. Чындыгына келгенде бир дагы үрүүнүн негизи каңк этип, каңшылоо экенин бечара Сарала ит өзү деле баягы түшүнбөгөн бойдон кете берди деген ой эмне кылды? Айтылды. Табасы канган деген сөздөрдө жана биз ушул чыгармада айтылып жатканда ар кандай биз укпаган сөздөрдү балдар бир сыйра эмне кылып чыгабыз? Кайталап карап чыгабыз. Деги эле ушул Сарала иттен биз эмнелерди ала алдык? Бул жерде кайдыгер болбогонго, жалпы эле баарыбыз тең эмнеге тарбияланышыбыз керек? Кайдыгер болбоого, өзү үчүн кызмат кылууга, өзүн өзү сүйүүгө, туура тарбияланууга, өз оюн айта алууга жана жалтанбастыкка, коркпогонго, үмүттү үзүп салбаганга аракет кылышыбыз керек экен. Үмүт үзбөй жашашыбыз керек. Жана максаттуулукка, жашоону сүйүүгө, мекен үчүн кызмат кылууга тарбиялана алат экенбиз. Мына балдар, бүгүнкү сабакта биз эмне кылдык? Аман Саспаевдин Сарала ит чыгармасы туурасында кыскача маалымат ала алдык. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктап жатып балдар, Сарала иттин иттиги деген сөздү чечмелеп жазасыңар. Эмне үчүн Сарала иттин иттиги бул чыгармада айтылды? Биз бүгүнкү тапшырмага ылайыктап бизде берилген суроолорго жооптору менен так маалыматты бере алдык. Ит экенсиң деп кандай сөздөрдү биз көп учурларда колдонобуз. Ошондой эле бүгүнкү тапшырма Сарала иттин иттиги деген сөздү чечмелеп жазып келесиңер. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла балдар. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин сак саламатта тургула.